İmanın negizgi belgilerinden biri bu uşul men ayta turgan nerse hazır. Kebirkiler surashkan eken. Günö insanda ortabı, günönün de orta turgan kasiyeti barбы dep surashkan eken. Ova. Egerde insan günö kılıp gündügө. İnsanın tabiatı kata ketken bolsa, günö kılıp oşol günösүnө аттен kılıp, kaygırıp, Allah Taalaga kaygırıp, Allah Taalaga kaytıp, tova kılıp, özünün ahiretini estep, Allah Taalanın астына баргандагы сурак сабалды estep, Allah Taalanın берген нематтарын estep, жүрөгү ооруп, көздөн жаш аккан болсо, демек бул имандын белгиси. Өзүнүн тизгинин тартып, өзүмү кармайын, күнөөгө баспайын, күнөө кылбайын. Жок дегенде ошол бүгүнкү кылган күнөөмү ошол нерсеге тооба келтирейин, истигфар келтирейин, Allah Таалага кайтайын деп жүрөгү ооруп, кечинде туруп, эч ким жокто Allah Таалага кайтып, жүрөгүнөн кан аккан болсо, жүрөгүнөн оору сезилген болсо, демек ал адамда иман. Элестетип көрөйлүчү. Ар бирибиз өзүбүздөн сурап көрөйлүчү. Акыркы жолу качан ыйладык? Өзүбүздүн күнөөбүзгө, акыретибизге качан ыйладык? Эң акыркы жол. Акча үчүн деп ыйлайбыз. Байлык үчүн деп ыйлайбыз. Аял үчүн деп ыйлайбыз. Аялдар күйөөм үчүн деп ыйлайт. Дүйнөдөгү сулуулук үчүн, машина үчүн. Ушундай. Убактылуу нерсе үчүн канчалаган ыйлаган адамдар. Жер үчүн, үй үчүн ушундай. Бирок ар бирибиз өзүбүздөн сурап көрөйлүкчү. Акыркы жолу качан? Күнөөбүздү эстеп, акыретибизди эстеп, көзүбүздөн бир тамчы жаш акты. Чындыгында биздин күнөөбүз көбөйгөн сайын, жүрөк карайган сайын бизде ошол нерсе барбы, жок. Кээ-бир адамдар бар. Bir gün, 2 gün, 3 gün kançalagan aylar günönün üstüne günö, günönün üstüne günö, günönün üstüne günö bolup, kayra катын жүрөктүн бардыгын кара болуп, дат басып калган. Бирок дагы эле ошол күнөөсүнө аттен кылбайт, кайгырбайт, жок дегенде. Тоба кылбайт, Allah Таалага кайтпайт. Бизди Allah Тааланын ырайымы, берешендиги, дароо жазалабагандыгы, мээрими бизде чектен чыгара бербеш керек. İnsan эгерде чектен чыккан болсо, шермендес чыгат. Эгерде инсан чектен чыккан болсо, ага бардык нерсени ачып коюшу мүмкүн. Дүйнө десең дүйнө, арам иш десең арам иш. Не десең бардык нерсени билемин, бирок ахиретиңде сенин өтө каттуу жаза күтүп турат деп Allah Тааланын карында калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Allah Тааланын ырайымы, Allah Тааланын берешендиги, Allah Тааланын биздин күнөөлөрүбүздү жашыргандыгы бизди чектен чыгарып койбош керек. Күндүгө кечинде ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди бир көздөн өткөзүп, жакшы иш болгон болсо алхамдулилла, Кудайга шүгүр келтирейин. Жаман иш болгон болсо тооба келтирип, Allah Таалага кайтайлык. Allah Таала ар бирибиздин жүрөгүбүздү тазаласын, ар бирибизди күнөө иштен тазаласын деп Allah Тааладан сураймын. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.